Обода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Гонконгдо жаңы коопсуздук мыйзамы күчүнө киргендиктен британиялык паспорты бар гонконгдук жарандар олуттуу чечим кабыл алышы керек. АКШда көбүрөөк жумуш орундары ачылды. Ошол эле кезде коронавирус да күчөдү. Технология жаңылыктарын апталык клик берүүбүздө тартуулайбыз. Кытай Британияны өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүсүн токтотууга үндөдү. Буга чейин Британия чет элдик британдык паспорты бар гонконгдуктарга британ жарандыгы берилерин билдирген. Ага Кытайдын жаңы улуттук коопсуздук мыйзамы эркиндикти чектейт деген Гонконг активисттеринин нааразылыгы себеп болгон. Ал арада буунун адам укуктары боюнча бөлүмү мыйзамдын айрым беренелери так көрсөтүлбөгөндүктөн аны ар кандай чечмелөөгө болот деген кабатырлануусун билдирди. Гонконгдо демократияны жактаган активист катары камакка алынуу жаңы нерсе эмес. Бирок өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн делген мыйзам жаңы. Такчи Там нааразычылык акциясына катышкандан кийин камакка алынган. Ага мыйзамсыз жыйынга катышкан деген айып тагылгандан кийин үй камагына бошотулган. Бирок Гонконгдун жаңы улуттук коопсуздук мыйзамы боюнча ал мындан катаал айыптарга туш болушу мүмкүн. Камакка алынгандардын ичинде 200гө жакын адам бар. Алардын көпчүлүгү жаштар, кээ бирлери орто жаштагы адамдар, айрымдары улгайып калган аялдар менен кишилер. Келечек кандай болорун эч ким билбейт. Бирок көпчүлүк эң жаман нерселер болуп кетүүдөн коркушат. Кароосуз калган имаратта биз жаңы эле коллежди аяктаган Брайанды жолуктурдук. Биз жаш муундары Гонконгдун келечеги туңгуюкка кептелгендей сезип жатабыз. Буга карьерадагы жана жеке жашоодогу тандоолор да кирет. Керек болсо жеке эркиндигибиз менен жөнөкөй адам укуктары корголбой жатат. Гонконгго тынымсыз тыюу салып жатышат. Ал эми Брайандын абалдан чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анда британдык чет элдик паспорту бар. Ал Гонконгдон чыгып кетүүнү пландап жатат. Кытай жаңы улуттук коопсуздук мыйзамын киргизгенден кийин Британия мындай паспорту бар Гонконгдун 3 миллиондой тургуну жарандык алышы мүмкүн деп билдирди. 27 жаштагы Аламдын дагы британдык чет элдик паспорту бар. Ал учурда тарап кеткен саясий топтун мүчөсү болчу. Бирок Гонконгдо калышым керек дейт ал. Бул коомдук кыймылга катышкан негизги адамдары 1997 жылдан кийин төрөлгөндөр. Алар биздей британдык чет элдик паспортуна ээ эмес. Алар оңой менен чыгып кете алышпайт. Ушул тапта мен нааразылык акциясына чыккандар менен чогуу турушум керек. Британияга кетейин деген планым жок. Ал эми Кытай британ паспортуна ээлик кылган тургундарына Британияга барууга уруксат береби же жокпу белгисиз. Гонконгдун ички маселелери бул Кытайдын маселеси жана чет элдиктердин кийлигишүүсүнө жол жок экенин Кытай тарап баса белгилейт. Улуттук коопсуздук боюнча кабыл алынган жаңы мыйзам бул шаарды жана анын тургундарынын жашоосун бир түн ичинде өзгөртүп койду. Июнь айында АКШда 5 миллионго жакын жаңы жумуш орундары түзүлдү. Коронавирус чектөөлөрү жеңилдетилип, ресторандар кайрадан кызматчыларды ала баштаган. Бирок көп өтпөй инфекция кайра күчөдү. Апта ортосунда 50 миңден ашуун адамга вирус жукту. Ал эми алдыдагы дем алышта көп киши сейилдеп сыртка чыгып, вируска кабылышы ыктымал. Эл маска тагынбаганы көйгөйдү курчутту дейт саламаттыкты сактоо боюнча америкалык эксперт BBC менен маегинде. Америка 4 айдан бери коронавирус кырдаалын жайгаруу үчүн чукул чараларды көрүп жатат, бирок абал татаалдашып кетти. Күн сайын 50 миңден ашуун жаңы жуккан учурлар катталууда. Натыйжада Техастагы бул сыяктуу ооруканалар ковид бейтаптарына толду. Кечинде эле жаңылыктарды бир көрүп койсоңор, кишилер барларда маска тагынбай жыйналып алганын көрөсүңөр. Башка жайларда да кишилер ченелгенден көп санда топ болуп турушканын байкайсыңар. Маска тагынбай ошентип топтошо берсек эмне болот? Азыркыдай вирус күчөгөн абал болот. Америкада көптөр бет кап тагынууга аракет кылып жатканы менен калктын кыйла бөлүгү андан баш тартууда. Бул чыныгы эркек маска тагынбайт деген сыяктуу мамилеге президенттин өзү да үлгү болуп жаткандай. Алдыгыны ала турчу, угулбай жатат. Мен катуураак сүйлөйүн. Саясий ката кылбайын дейсиңби? Мейли.
Ал эми өткөндөгү жүрүшкө президент да катышкан эле. Аризонада өткөн жумадагы бул окуядан кийин вирус чуккан жаңы учурлар кескин көбөйдү. Президент Трамп чогулгандарга бет кап кийиш керек деп эске салып койгон жок. Өзү да маскачан видеого түшүп калуудан качты. Эки соңку апта Дональд Трамп үчүн татаал болду. Экономикадагы жакшы жаңылыктар гана ага кубат берди окшойт. Бирок карантинди алып салган көп штаттар аны кайра киргизүүнү карап жаткан соң кыйынчылыктар дале уланууда. Президент Трамп көзгө көрүнбөгөн бул душманды жеңем деп жар салууда. Бирок азырынча коронавирус ал үчүн татаал көйгөй бойдон турат. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түркияда белгилүү журналист Джамал Кашогинин өлүмүнө тиешеси бар делген 20 Сауд Аравиялык кишинин үстүнөн сот иши башталды. Сауд Аравиянын мураскер принци Мухаммед бин Салманды ачык сындап келген журналист 2 жыл мурун аталган өлкөнүн Стамбулдагы элчилигинде өлтүрүлгөн. Күнөөлүү деп табылса, айыпталуучу адамдар өмүр бою абакка кесилиши мүмкүн, бирок алардын бири да Түркияда эмес. Сербиянын баш калаасы Белграддын бийлиги коронавирустун жайылышына байланыштуу шаарга өзгөчө кырдаал киргизди. Учурда Белград өлкөдөгү коронавирустун очогуна айланды. Коомдук транспорт жана башка коомдук жайларда бет кап кийип жүрүү талап кылынды. Сербияда 1,5 миң учур катталып, өлүмдөр саны 300дөн ашкан жок. Иран бийликтери Натанз аймагындагы атомдук энергия чыгарган негизги станцияда жарылуу болуп, өрт чыкканын билдирди. Жарылууда имараттын эшиктери жулунуп, чатыры урап калганын көрсө болот. Бийлик жарылуунун себебин ачыктаган жок, бирок буга чейин белгисиз Homeland Cheetahs деген топ жардырууну жасаганын BBC'ге имейл аркылуу билдирген. Түркиянын түндүк батыш тарабында фейерверк чыгарган заводдо жарылуулар болуп, кеминде 56 киши жаракат алды. Стамбул шаарына жакын Хендек деген жердеги жарылуулар жана өрт күйүп жатканы видеого тартылган. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматтары жөнөтүлдү. Жергиликтүү тургундарга түтүндөн оолак тургула деп айтылды. Жергиликтүү губернатор кызматкерлер бейтапканага алып барылганын айтты. Карантинден кийин музейлер кайра ачылганда дээрлик башка шартта иштеп калат. Адамдар бири-биринен алыс туруп, бет кап кийгенден тышкары маданий чөйрө да өзгөрөт. Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин каралардын өмүрү маанилүү деген кыймыл реалдуу өзгөрүүлөргө түрткү болду. Британиянын колониялык тарыхын чагылдырган эстеликтерди алып салуу талаптары айтылды. Эми элдин көңүлү музейлерге бурулду. Чындыгында музейлерде болгон экспонаттарды кайрадан карап, талдап чыгууга убакыт келди деп ойлойм. Биз көп маданияттуу коомдо жашап жатабыз. Музейлер ошол тарыхты, ошол окуяны чагылдырышы керек. Ушул жашоого кандай жолдор менен жеткенибиз, байлыктар каяктан келгенин билишибиз керек. Сиз теги нигериялык британ жаранысыз. Инка жана эң көп талашка түшкөн экспонаттын бири Бенин коло буюмдары өлкөнүн ар тарабындагы музейлерде, өзгөчө Британ музейинде турат. Алар Нигерияга кайтарылабы? Албетте, алар артка кайтарылышы керек деп ойлойм. Аларды 3 ченемдүү принтерден басып чыгарып, Британ музейинде көрсөтсө болот. Бирок түп нускаларын кайтарып бериши керек. Бул сыйлоого жана бирдей мамиле жасоого жатат. Менин оюмча, эгер сиз адамдардын мурасын уурдап алсаңыз, анда сиз алардын философиясында уурдаган болосуз. Аларды кайтарып берүү керек. Нигерия Бениндин коло буюмдарын кайтарып алууну суранды беле? Африканын батышындагы Yoruba калкын башкарган Оба бул буюмдарды Бенин шаарына алып кетүүгө кызыктар экенин билдирген. Бирок азыр алар Европанын жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү музейлерде турат. Музейге киргенде алар кандуу жолдор менен талаптонолуп алып келингендигине сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Бул туурабы? Музейге келген буюмдардын тарыхы бүгүнкү күндө алардын айрымдары биз үчүн көйгөйлүү көрүнөт. Бирок бул биздин татаал тарыхыбыздын бир бөлүгү. Менин суроом бул жерге канча адам келери же канча экспонат бар экени тууралуу болбойт. Бул жерде иштеген адамдар тууралуу сурагым келип турат. Канча кара куратор иштейт? Бизде кара кураторлор жок. Бул биз үчүн чоң көйгөй экенин сезебиз.
Тилекке каршы көпчүлүк музейлерде биз көргөн кара кызматкерлер көбүн эсе тазалагычтар жана музейди кайтарган кызматкерлер. Сиз куратордук же жетекчилик кызматтарда кара кызматкерлерди көрбөйсүз. Бул албетте туура эмес. Бул ишти аткарууга квалификациялуу адамдар көп. Ошондуктан музейлер бул маселени карашы керек. Эгерде каралардын өмүрү маанилүү аттуу кыймыл буга киришсе, анда бул маселелерге олуттуу көңүл бурулушу керек. Бүгүн жума күнү, демек кезек апталык клик берүүбүзгө келди. Технология жаатындагы жаңылыктарды тартуулайбыз. Йога кийимдерин чыгарган Lululemon компаниясы үйдө машыга турган каражаттарды чыгарган Miro компаниясын $500 миллион сатып алды. Miro компаниясы спорт залдарына альтернатива катары өзүнүн интернетке туташтырылган дубал экранын сунуштайт. Lululemon'дун башкы директорунун айтымында, коронавирустан улам киргизилген карантин учурунда үйдө машууга жол ачкан каражаттарга суроо талап өсүп жатат. Технология COVID-19 вирусунун жайылышын ооздуктоо маселесинде алдыңкы орунда турат. Массачусетс технологиялык институтунун жааматы UVC жарыгын колдонуп, Улуу Бостон тамак банкын дезинфекциялоо үчүн жаңы роботту жайгаштырды. МИД компаниясы робот тез иштей тургандыгын жана мектептерди, дүкөндөрдү жана кампаларды тазалоого жардам берерин айтты. Видеолорду түз эфирде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берген Twitch соц тармагы жек көрүүчүлүктү көрсөткөн жүрүм-турум үчүн президент Трамптын аккаунтун жапты. Буга чейин Reddit сайтыда Трамптты колдогон белгилүү аккаунтты, аны менен кошо 2000 башка колдонуучунун аккаунтун да жапкан эле. Маалыматка ылайык, колдонуучулар тынбай жек көрүүчүлүктү көрсөткөн билдирүүлөрдү жазып, эрежелерди бузушкан. Жаңылыктын соңунда Хироши Ишигуранын чыныгаданга окшогон роботтордун бири Эрика жакында киного тартылмакчы. Осака университетинде жасалып чыгарылган Эрикага алдыда тартыла турчу илимий фантастикалык фильминде роль берилди. Профессор Ишигура жана Кихей Огава Эриканын актёрдук чеберчилигин өөрчүтүү үчүн жасалма акыл базасын иштеп чыгышууда. Эми спорт. 9 күн мурун COVID-19 вирусу табылган Новак Джоковичтин соңку анализи таза чыкты. Дүйнөлүк чемпион кесиптештери Григор Димитров, Борна Корич жана Виктор Троицкий болуп, коронавирусту Адрия турнирине катышкандан кийин жуктуруп алганы аныкталган. Теннисчи 10 күн бою изоляцияда жатты жана анда оорунун белгилери жеңил өттү. Англис премьер-лигасында кече түнү жаңы чемпион Ливерпулду атаандашы Манчестер Сити 4-0 эсебинде жеңип алды. Оюн Этихад стадионунда өттү. Бул сезондо Ливерпуль экеле жолу утулду. Шеффилд Юнайтед болсо 3-1 эсебинде Тоттенхэмди жеңип, Европа чемпионатына өтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Лига башталганы бул Шеффилдтин алгачкы жеңиши. Лерой Сане, Бундеслиганын чемпиону Бавария Мюнхен менен 5 жылдык келишимге кол коюп, бул клубту алдыда чоң жетишкендиктер күтүп турганын айтты. 24 жаштагы футболчу $55 миллион Манчестер Ситиден өтүп келди. 2016 жылы Сане Шальке тобунан 46 миллионго трансфер болуп келген. Жаңылыктардын соңунда косметика сатып алаардан мурун аны виртуалдуу күзгүдөн карап жараштырып алса болот. Түштүк Кореялык косметика чыгарган компания боёкторду кол менен кармап, бетке сүйкөбөй туруп эле алардын сизге жарашаарын баамдаган виртуалдуу күзгү ойлоп тапты. Виртуалдуу күзгүнү караганда ал сизди сүрөткө тартып алып, жүзүңүздү анализдеп чыгат. Андан кийин кардарга ылайыктуу ар түрдүү продукцияны сунуштайт. Ошентип, упа, ооз боёгуч сыяктуу косметиканы кармабай туруп боёнуп көрсөңүз болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.